Бул агрохимикаттарды, пестицидтерди, антибиотиктерди, синтетикалык заттарды, гендик модификацияланган организмдерди пайдаланбастан өндүрүлгөн продукция. Органикалык продукция өзүнүн курамында 95%дан кем эмес органикалык тамак-аш ингредиенттерин камтууга тийиш. Ошондой эле ар кандай химикаттарды пайдаланбастан өндүрүлгөн продукция көптөгөн артыкчылыктарга ээ экендигин түшүнүү абдан маанилүү. Биринчи кезекте бул ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Анткени органикалык азыктарда витамин жана антиоксиданттар көп камтылган. Экинчиден, бул азыктарда пестицидтердин жоктугунун кепилдиги. Үчүнчүдөн, бул нитраттардын өтө аз камтылышы. Эң башкысы, бул курчап турган чөйрөнү сактоо жана ага кам көрүү. Айыл чарба продукциясын өндүрүүдө агрохимикаттарды ашыкча пайдалануу биосферага терс таасирин тийгизет. Анын масштабын глобалдуу экологиялык факторлорго салыштырышат. Улуттук жана эл аралык деңгээлдерде агрохимикаттарга болгон керектөөнү кыскартууга мүмкүнчүлүк бере турган ыкмалар изилденип жатат. Мисалы, жасалма жер семирткичтерди жана антибиотиктерди пайдалануудан баш тартуу, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн калдыктарын жер семирткич катары колдонуу, кыртышты калыбына келтирүү үчүн которуштуруп айдоону колдонуу, өсүмдүктөрдү коргоонун биологиялык ыкмаларын колдонуу. Органикалык жер иштетүү принциптери чоң мааниге ээ жана ушул тапта бүт дүйнө жүзүндө ушул тармактын өнүгүүсүнүн негизи катары каралууда. Ден соолук принциби. Органикалык айыл чарбасына өтүү кыртыштын, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жана планетанын саламаттыгын бирдиктүү жана бир бүтүн катары колдоо жана жакшыртуу. Экология принциби. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана колдоо аркылуу табигый экологиялык системалардын жана циклдердин жашоо принциптери негизделет. Адилеттүүлүк принциби. Органикалык айыл чарбасы жалпы курчап турган чөйрөнү жана жашоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен адилеттүүлүккө кепилдик берүүчү мамилелердин үстүндө курулууга тийиш. Кам көрүү принциби. Органикалык айыл чарбасын башкаруу учурдагы жана келечектеги муундардын жана курчап турган чөйрөнүн саламаттыгын жана бакубатчылыгын коргоо үчүн эскертүүчү жана жооп берүүчү мүнөздү алып жүрөт.